Tıkı yaşlar gündü olsa Afgan deydi. Gündü yok olsa tıkır Kazaktыкı deydi. Ana Kırgız'ın özü üstü tayganın üstü özü joğotup atabız. Alda Tağlam jarattı mı? Koroğunda jaraldı. Biri tuğdu. Üçü tıkır oldu. Üçü cündü olup kaldı. Al beret dedi geynesin. Başında geyneler. Kanında var. Oşonu beret. Oşonu sen bakıp göğütör. Çambağın. Söğü kanı taygan. Cün miskemde gereği var. 40 olası bu. Siz hazır taygan karma atasız özünüz? Karmayız var tayganda. Kança tayganınız var? Hazır toğduşa 2 urgaç taygan var. 1 erkek taygan var. Siz mындай азыркы тил менен айтканда инструктор сыяктуу siz тайган баккандарга агайсыз да, тренер сыяктуу. Мындай кылгыла деп сиздин тилиңизде акыл айтам да. Акыл айтасыз да. Советинде айтам. Сиз ушу тайганчылардын өзүнүн бир мектеби бар да, туурабы? Мектептүү балакет жок. Жок, эми школа деп мындай сиздин шакирттериңиз дегендейчи барбы? 7 тубанда, 7 областта. Ушу мен сүйлөгөндө бар соткага жазып алат. Мен как эме деп коет да мугалим. Мугалим, ошону айтып атам мен. Сиз мугалимсиз да. Мугалим сыяктымын да. Билбегендери менде сурайт. Анан жанагындай Кыргыздын көп нерселерин жоготуп атабыз да. Мисалы балдарга ат коюу. Арабтын аттарын коюп атат. Жок, тайган боюнча кетели. Тайган боюнча, теманы тайган боюнча. Тайгандын атын дагы орусча, арабча коюп атышат. Жоготуп атабыз. Өз тилибизди, кыргыз экенибизди жоготуп атабыз ушунда. Мына казактар азыр тайганды ЮНЕСКОга киргизип алды. Казак ким? Тууганда? Өзбек, казак, түркмөн, бир эле кан, кыргыз булар. Ооба. Жок, улут маселесине өтүп кеттик. Тайган боюнча кетели. Анан тайгандын аттарын ошондой коюлуп атыптыр. Илгерки өздөрүнүн аттары коюлбай калыптыр, Жок. Дагы ушу тайган боюнча кандай азыр эмне иштер болуп атат? Бул өнүгүү табы тайганчылык же кандай? Же мурдунда турабы, же жок болуп баратабы? Эмне болуп баратат? Тайганчылыкты Алда Таалам берди. Мына Талас дейбиз, Нарын дейбиз, Ош дейбиз. Бардыгында тайган кенен азыр. Түрлөрү бар. Анан жанагынтип тыкыр, мыкыр деп эметкендер дагы көбөйүп атат да. Ошо илгери мына бул чүйдө. Бир ургач тайган болсо, биз ошонун нарындан эркегин алып келип анан көбөйткөнбүз. Экеле ургач тайган болгон ушу чүйдө. Тиги тайган касиеттери жөнүндө айтып бериңиз, касиеттери. Бул тайган кандай ит, эмне артыкчылыктары бар, акылдуубу же тайган деген мына жанагы этажда апчеркаларды, азиаттарды, тиги буларды багып атышпайбы? Бул тайган илгери боз үйдө жашачубуз да. Боз үйгө киргенде сол кол жакта талпак жатчу. Тери. Малдын териси жатат. Сразу айтасың, бул үйдө тайган бар экен деп. Ал тайган качан кирет? Түнкү 10:00 кирип келчү. Эрте менен таң жаңында шоологанда чыгып кетет. Үйгө жатпайт. Эми бул тайгандын жылаңачы деле болгон ошондо. Жүндүсү деле болгон, орточосу деле болгон. Эми өзүңө карата, жериң шартына карата тууралап бакта. Жылаңач тайгандар, например, тоо текелерге, тоого, бийик тоолорго жашай албайт. Булар катуу суукта өпкөсүн кармап калат экен. Үшүп. Ага чыптама кийиш керек, же бир бала кылыш керек, ошондой кылыш керек деп. Жүрө албайт тоодо. Таманда жука келет. Бул тоо текенин тайгандары жүнүдө болот, өзүнүн защитный эмелери болот, тыбыт.
буттары дагы ушундай мощный болот. Башы дагы, мойну дагы күчтүү болот. Сөөгү дагы албеттүү келет. Булар тоого чыдайт. 50 градус суу. Коркпогон тайган кандай болот? Карышкырда тарбиялайбы же ал генинен ошондой коркпой? Канында болот. Канында болот. Ал кичинекей эле тайган карышкырын токтотуп коет керек болсо. Кичинекей, ал чоңуна кичинекейине карабайт. Жүрөгүнө карайт экенде, духу. Жүрөгү. Ал тайган, например, мына мен текеге баратам да. Баратсам, эки тайганым текеге кетти. А жолдон тайгандын карышкырлар өтүп кеткен изин жыттап калды тиги. Жетелеп барасында. Жыттап калды. Тайганды кой бергенде шарт эле ылдый салып кетсе болобу? Качыппы? Жок, тиги карышкырдын ичине кетти. Из менен кетти, кубалап. Коктун оозунда ойдо ортодон өтүп кеткен башка оң жактагы кырмыя чыгып кетиштер алар. А тайган ошого барыптыр. Барып тургандан кийин тиги изи менен барып дөбөтүн жондон кууп келеттир. Түрү менен карасам карышкыр астында келтет, тиги артында келтет. Уже бир 5 метрдей артында. Карышкыр качабы тайган? Карышкыр качат. Карышкыр деген арткы толорсугун сактайт. Ит барып артынан толорсуктап кетет да. Ошол убакта тиги эт үзүлүп калат. Чоюлуп калат. Үспөсө да чоюлуп калат. Анан экинчи жолу кайрылып барып туруп тартканда экинчи бутун чоюп кетет. Ошол бойдон карышкырың таш болобу, чырпык болобу, көчүгүн такап эле тиге башы менен айбат кылып ырылдай берет. Тоонун карышкырын билесиң, эмне деген килейген жылкыны көтөрүп чапкан карышкырлар бар, тумшуктап. Ал карышкырды жөн эле ите ала албайт. Анан тайганда барып эле башына чиштеп тиги сүйрөп кетчү окат жок. Ооба. Жанагынтип отургузат, айласы кетет. Анан тайган үрүп отуруп артынан келип туруп төбөдөн чиштейт. Секирип барып төбөдөн чиштеп, ошондо терини бурайт дигин. Эки колун көтөрүп алып, эки бураганда тери менен муунат экен. Бул карышкырдын тили муунгандан кийин 50 сантиметрге чейин шишип чыгат экен. Шишийт экен. Болду, кое бербейт, ошо жата берет. Тигини тырышып кармап эле. Тиги муунуп отуруп карышкыр өзүн өзү өлтүрөт экен. Тумчугуп. Дем кирбей калат экен тиги кокотон. Болду, анан жана бутун тартпай калат, тиги болгондо кээ бир тайгандар кой бербейчи. Кой бергенде оозун ача албай калат экен, тиштеген бойдон карышып калат экен да жаак. Ошо бойдон ооз ачылбайт. Барсаң, баягы көз жалтырайт, карышкыр өлүп жатат. Мени карайт. Тайган. Жардам бер деп. Анан барып колунда таяк менен оозу сайсаң анан ооз ачылып кетет. Кээ бир тайгандар оозун ачып кетет. Бар эми баягы. Карышып калгандары бар, карышпаганы бар. Эми ал өзүн алды күчтүү. Ошо тайган салгандан ырахат аласыз да? Тайган салганда мен ырахат бала кезимден алып келдим. Бирок салгандарды көрүп азыр ырахат алам. Жагы 7 дубандын WhatsApp-ында бармын да. Көрүп алып мен уже көргөндө эле айтам, кайсы 10 ит салат Ушу туура эмес. 10 итти бир шакалды талаткан туура эмес. Бир ит салыш керек экен да же. Сен бирди сал, ал жетпесе экини сал. Илгери биз тайганды баарын байлап алчубуз. 5 болсо да 5-төн байлап алчубуз. Бирок керектүүсүн кой берчү керектүү. Азыркылар эмне? Үйдөн байлап кой берет экен. Көчөдөн ит чыкса да өлтүрөт. Ошо табияттын өзүнүн закондорун сакташ керек экен да. Ал жерде адилет болуш керек экен да, адилет, Ошону айткан эмелер жок. Мышыктарды өлтүрөт, жолдон сүлөөсүн чыкса сүлөөсүндү өлтүрөт, элик чыкса эликти өлтүрөт. Ал барып жүгүрүп бараткан тайган кнопка басып токтотуп койбойт да. Баарын кырып кете берет турбайбы? Кетти өлтүрөт. Тиги чаап барганча уже 10 представь эмне кылат ал? Тряпка болуп калат.
10 ит талап атат. Тиштерге жер таппайт. Кейбір иттер. талашып. Андай болбаш керек да. Sen егер жаш тайганды үйретсең, мен küçükтерді үйретіп көрдік қой. Чоң тайганды қош қойчубуз. Ал барып тоқтатат, тиштейт. Үйрөтөткөн да тайган өзү. Тиги жүрөгү болсо шап эле барып тиштейт. А жүрөгү жоктор ары басып, бери басып, жүгүрүп, анан сени карап, эмне кылайын деп. Мындай эми дээринде деп коет. Тайганын да дээринде болот, жылкынын да дээринде болот. Жылкын баары эле күлүк чыга бербейт да. Ооба. Ошо сыяктуу. Анан өзүбүздүн ошо эми жылкы боюнча айтайын. Өзүбүздүн